курулушу башталган Ош Ноокат Разаков жолунун 2 чакырымына асфальт төшөлдү. Учурда иш ыргагы кызуу жүрүүдө. Эл аралык маанидеги жол 3 этап менен ишке ашырылып жатат. Мында жалпы 73 техника иштөөдө. Ош Ноокат Разаков жолунун жалпы 13 чакырымы оңдолуп жатат. Учурда жолдун эң көйгөйлүү болгон бөлүгүн асфальттоо иштери жүргүзүлүүдө. Жерине 70ден ашык техника тартылып, 160тан ашуун жумушчу иштеп жатат. Күнүнө 700 метрге чейин асфальт төшөлүүдө. Негизинен 1 сентябрга чейин өлкө жетекчилигинин тапшырмасы коюлган. Ошого бүтүүгө биз аракеттер жумшап, жолдорду салганына азыркы учурда иш кызуу жүрүүдө. Буюрса 1 сентябрга чейин бүтөлү деп пландалат. Ал эми жолдун калган бөлүктөрүндө жолду кеңейтүү, тегиздөө иштери жүргүзүлүүдө. Адистер буга чейин курулуштун солгун жүрүп жаткандыгын техниканын жетишпестигине байланыштырышты. Азыр эми жол куруучулар керектүү техникалар менен камсыздалып, иш ыргагы менен кетүүдө дешет. Азыр мыналар техникалар, бардыгы жаңы техникалар азыр уже келишти баштады. Буга чейин 20 самосвал келсе, азыр бардык областтардан самосвалдарыбыз келди. 7-8ден ашык грейдерлер иштеп атат. Жаңы грейдерлер. Burada eski грейдерлер иштеп жүрдүк. Азыр бардык техникаларыбыз жаңы. Буйруса айткан графикке бүтүрөбүз. Мындан 4 ай мурда башталган жолдун курулушу солгун жүрүп жаткандыгын буга чейин жергиликтүү тургундар айтып чыгышкан. Мындан улам УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жеке көзөмөлүнө алган. Ага жол куруудагы мыйзам бузуулар да себеп болгон. Андан соң Ташиев транспорт министри Тилек Текебаевка эскертүү берип, жолду сентябрга чейин бүтүрүү талабын койгон. Болбосо кызматынан кол жууп каларын эскерткен. Минтранс болгондон бери мында чоң проект салган жокпуз деп атасың, туурабы? Иә. Бүтеле средний ремонт менен мында капитальный жок болду только. Биринчи жол салып атабызбы? Иә. Так что мына бизде задача. Давай көрсөтөлүк Минтрансты. Биздин садырдырго жүрүштүн требованиясы айтыктан. Ошо Минтрансты болсо да Кыргыз автожолун болсо ушуну ачтык. Ошол жерде күчтөп туруп, жана Кыргыз автожол болсо жана Чайнаровод, Лонгхай дегендер да чоң компаниялар салып атпайбы? Синай жол. Ошонун катарына кошуп кала дейин биздин немебиз бар да, тапшырмабыз бар. Салабыз деп. Буюрса буну салабыз. Төртө аябай жай жүрүп атат да, чоң аябай жүрүп. Биздер тажат ошо. Аябай жай жүрүп. Метелеси жакшы болот бизге деле, элге деле кыйналып турат. Жакшы эле, мен постоянно өтүп турам, бир күндө бир маал постоянно жакшы эле менимче. Башкалардын кандай экен. Разы да тезби, секиндби. Тегиз болгон жакшы да турабы. Рахмат, президент республикасы. Yok, keçinlegen жоқ. Булар ham қолдан келгенче аракет кылды. Endi техника экен, бузулат экен, башкалат экен. Шундай болуп иштер жакшы экен болду да тамы. Болгону жолду эле оңдоп берсе, анан үйдү тургузуп атат элдер өзү. Кызметтер кылып атат. Буга баары жүрө берет бул жаман жол. Жолду эле оңдоп койсо болду бизге. Хоть тозуп койсун. Эске салсак, Ош Ноокат жолу 50 жылдан бери реконструкциядан өткөн эмес. Бүгүнкү күндө жолдун 70% жарактан чыккан. Жолдун узундугу 47 чакырымды түзөт. Быйылкы жылы анын 13 чакырымы республикалык бюджеттен каржыланган. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.